Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana yassir ve la tuassir ve temmim bil hayr. Allahumma allimna ma yanfa'una ve anfa'na bima 'allamtana ve zidna ilman nafi'an. Xo'p, urmattu agayniler, bugünkü öte turgan sabagыбыз bul gusul tuuralı eken. Eң birinciden gusul kança türgө bölünөt. Gusuldun ökümü bir kança tür ökümü var. Alımlarımız aytat 9 tür gusul var deydi. 9 tür emne var eken? Gusul var. Anın 3'ü farz ökümü, biri vacip bolot, 4'ü sünnet bolot, anan kalganı mustahaptardын katarına kiret. Farz bolgon gusulдар, azın tömende dagın aytabыз. Farz bolgon gusulдар bol emne? Janagı junup bolgon kezde, adamdan bel suv çıkkan kezde mildet bolot. Anan etekkir menen ayaldардын etekkiri токтогондо жана нифас токтогондо farz bolot. Çünkü vacip gusul je bolsam kebir kitepтерде farz-ı kifaya gusul deyт. Al kayсыл dese janagı ölüktü juu. Tiriүүлөрдүн акында ошол ölüktü juu ne болуп калат экен? Vacip amallarga, farz-ı kifayalarga kirip kalat. Bizdin moynubuzga mildet bolot. Hiç kim jubasa ошону ne kılıp koyuşubuz gerek? Jubuşubuz gerek taksırın. 4'ü sünnet dedi. Sünnetler özü kelet tömende. Anan mustahap kayсыл dese bu күнүмдүк өзүбүздүн жуунгандыгыбыз. Күнүмдүк жуунабыз го. Ошолор кирет. Же болбосо bir adam айталы жаш менен балагатка жетет. Түшүркөө менен балагатка жетпейт, бирок эмне менен жетет? Жаш менен. Мисалга 12 жашында түшүркөбөдү, 13 жашында түшүркөбөдү. Эч бир балагатка жетүүнүн аламаттары табылбай калса, 15 жашка толгон кезде эмне болот ал? Жаш менен балагатка жетти дейбиз. Мына ошол кезде ал кишинин мойнуга жуунуу не болот? Мустахап болот. Же болбосо bir капыр. Капыр киши гусул милдет болгон эмес. Же гусул милдет болгон болсо дагы жуунуп туруп, анан исламды кабыл кылды. Түшүңүздөр, таза абалда эгер исламды кабыл кылып, Кудайдын өкүмүнө моюн сунуп, ошондо иманга келе турган болсо, ал кишиге дагы жуунуу эмне болот? Мустахап болот. Ушундай мустахаптардын түрү не? Көп достор. Түшүнүктүбү? Канча түр экен жалпы? 9 түр. Эми бисмиллахиррахманиррахим. Ва фарзул гусли al-madmadatu wal-istinshaqu wa ghaslu sa'iril badan. Гусулдун фарзы оозду, мурунду жана бүт денени жуу дейт. Гусулдун фарзы дегенде бул жерде фарз болгон гусулдун фарзы. Түшүңүздөр, мойнубузга жуунуу милдет болгон кезде ооз менен мурунга суу алуу фарз болот. Ал эми гусул милдет болгон болбосо, анда ооз менен мурунга суу алуу эмес, фарз эмес. Албетте чайкайбыз, жуабыз, бирок ал фарз эмес. Гусул милдет болгон кезде сөзсүз түрдө ооз менен мурунга суу алуу не болот экен? Фарз болот. Түшүнүктүбү? Жана вагаслу саирил бадан, жана андан тышкары ошол дененин сырты дейилген бардык мүчөлөргө, бардык денебизге сууду тийгизүү дагы эмне болот? Фарз болот. Ошон үчүн эгерде bir аял мисалга bir аял жуунду да, бирок байкабады, колунда эмне калып кеткен экен? Камыр, мисалы тырмагынын астына айталы, камыр жугуп, кургап катып кеткен да, суу өтпөйт. Шунда катып кеткен. Суу денесине ошол камырдын астына тийбей турган болсо, ал аял ошол жанагы немени кетирип, анын астыга сууну тийгизүү милдет болуп калат. Же болбосо аябай кына кое берсең, барат ал кына эмнеге айланып кетет? Денеге кабат болуп кетет да, слой болуп калат, орустар айткандай. Түшүнүктүбү? Мындай денеге айланып кетет. Эми ошолну дагы кетирүү милдет болуп калат да. Bir жолу кына койсоң проблема жок, эки жолу койсоң проблема жок, бирок үстүнөн кое бере турган болсоң, ал слой пайда болот. Кадимкиде жанагы лак сыяктуу не болот? Слой пайда болот. Эми анын астына суу тийгизиш милдет болуп калат. Түшүнүңүздөрбү? Лак, кыскасы денени бар го, гаслу саирил бадан дебеди, калган дененин бүт жуу. Ошол дененин сыртына суудун тийишине кандайдыр bir тоскоол боло турган нерселер болсо, ошолордун бардыгын кетирип, денеге, териге сууду тийгизиш керек. Ошол фарз. Кыпындай орун, кичине ийненин башындай дейли, ийненин башындай орун эгерде кургак калып кете турган болсо, гусулуңуз не болбой калат дос? Өтпөй калат. Түшүнүңүздөрбү? Хоп. وسنة الغسل أن يبدأ المغتسل بغسل يديه وفرجه ويزيل النجاسة إن كان على بدنه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إلا غسل رجليه.
Эми китептин жазуучусу гусулдун фарздарын айтып бүткөндөн кийин гусулдун сүннөттөрүн баяндоого киришти. Гусул алуудун эрежеси, сүннөт тарикада кантип аткарылыш керек. Буну айтуудан мурун башка бир темага кичине токтолуп кетели. Эски аксакалдар, молдокелер бир мындай адамды кыйнай турган суроолорду беришет эле да, достор. Түшүндүңүзбү? Кыйнап коет. Мындай деп суроо берет. Bir aram бар, бирок сени эмне кылат? Тазалайт. Ошол арам эмне деп суроо беришет эле да. Өзү арам, бирок сизди эмне кылат? Тазалайт. Ошол арам эмне? Ал арам зара. Түшүндүңүзбү? Зара. Кандай тазалайт бизди? Адамга гусул милдет болгондон кийин, дароо эле туруп ажатканага барбай жуунгалы барат да. Жуунгалы барса, жууну бүткөндөн кийин кайра эмне чыгышы мүмкүн? Бел суу чыгуусу мүмкүн. Кайра чыкса кайра милдет болуп калат дос. Ошон үчүн ал арам эмне экен? Бизге гусул милдет болгондон кийин, мисалга айталы, кандайдыр бир адам түшүркөдү. Дароо баняга чуркаштан, душка чуркаштын астында эмне кылыш керек экен? Биринчи ажатканага барат дос. Ажатканага барат да зара кылат. Мына ошол зара жанагы бел суудун калдыгын бардыгын айдап чыгарат. Ошол жанагы арамды тазалоочу арам эмне кайсыл экен? Зара. Бизди ошол тазалайт достор. Кыскасы мына жерде эң биринчи биз эмне кылабыз? Жанагы гусул милдет болгондон кийин дароо жууна турган болсок, биринчи эмнеге барышыбыз керек экен? Даратканага барып, зара кылып, анан келебиз да эмне кылабыз эми? Айябда ал-мухтасилу би-гасли ядей. Эң алгач жуунуучу адам эки колуну билекке чейин жуу менен баштайт. Жанагы дараттагы сыяктуу. Даратта дагы истинжадан мурун биз эмне кылат дек? Эки колду билекке чейин эмне кылабыз? 3 жолу жуабыз. Бул биринчиси. Экинчиси ва фаржаху. Фарж дегенде бул мужской, женский родко, эркек эле аялга дагы корлоно бере турган сөз. Мындайча айтканда истинжа кылат деген сөз. Түшүндүңүзбү? Биринчи колдорду жууп, анан истинжа кылабыз. Кадимкидей жуабыз. Алдыңкы уят мүчөлөрүбүз арткы мүчөлөрдөн чыккан болсо эгер, эмне кылат экенбиз? Истинжа кылып жуабыз. Бул экинчи сүннөт. Ва юзилан najasata in kanat ala badanihi. Эгер денесинде нажасат бар болсо, тактап айтканда денеңиздин бир жерине балким бел суу жугуп калган. Эми түшүркөгөндө сөзсүз түрдө не болуп калат? Жугуп калат да. Ошо жугуп калган болсо, истинжа кылып жаткан кезде аны кетирүү дагы сүннөт амалдарга кирет. Дароо ошол истинжа кылып жатканда биз денебизге жуккан жанагы бел суудун не кылышыбыз керек экен? Жууп коюш керек таксыр. Мисалы саныбызга жукканбы, кайерге жуккан, аны кетирүү сүннөт. Кээ бирлер бар да. Мен турганда жуунан баары бир агып кетет дейт го. Ооба, туура айтасыз. Ага таза болот. Болгону сиз сүннөттү таштаган болосуз. Чүнкү сиз жанагы бир жакшы эрежени калтырып кеткен болосуз, пайгамбардын сүннөтүн. Анан бул бир, экинчиси, эгер ордунда жуубасаңыз, жана истинжа кылып жаткан кезде, туруп чайкаганда биринчи жайылып, дагы көбүрөөк жериңиз булганып, анан таза болот да. Анан ушул ордунда тазалап койсоңуз, көп жерге жайылбайт, таркабайт. Тарап кетпейт. Түшүнүктүбү? Я. Хоп. Сумма ятавадда вудуаху лис-салати илля риджлайхи. Андан кийин намазга дарат алган сыяктуу дарат алат дейт. Болгону буттарын жуубайт. Намазга дарат алган сыяктуу дарат алат, болгону не кылбайт? Буттарын жуубайт. Намазга дарат алгандай дегенде, алымдарыбыздын ортосунда ушул маселеде бир аз кайчы пикирлер бар. Китепти карасаңыз, намазга дарат алгандай дарат алат, бирок бутуну жуубайт дегенде, значит башка мас тартат деген жыйынтык чыгат. Башка мас тартат, анан токтотот деген сөз. Бул кээ бир адамдардын көз карашы. Мына ушул пикир туурарак. Бирок дагы бир пикир бар, башка мас тартпайт. Эки колду жуат да бүттү, ошо менен не кылат? Гусул алышты баштайт деген дагы пикир бар. Туурасы кимис экен? Башка мас тартып анан токтотот. Түшүнүктүбү? Эми маселе бутту жуу тууралуу. Бутту кайсыл учурда жууш керек? Дарат алып жатканда, гусулдан кийин кандай кылыш керек? Бул жерде алымдарыбыз бир 3 пикирдей айткан. Кээ бир алымдарыбыздын көз карашы боюнча, мына матындарды карасаңыз, Мухтасарул Викояны караңыз, Мухтасар Кудри менен жаныңыздарда турат. Бутту дарат алганда жуубайт деген сырткы көрүнүшү эмне деген мааниси бар? Бутту жуубайт. Түшүнүктүбү? Кээ бир китептерде келет, бутту жуат дейт.
Дарат алып жаткан кезде, себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын Сахих Бухарида келген хадисин далил келтирет. Дарат алганда эмне кыласың? Буттун агын жуат деген далил болот. Кээ бир алымдарыбыз андай жыйынтык берген. Бирок кээ бир алымдарыбыз эки пикирди бириктирип айткан. Түшүңүздөр, эки пикирди бириктирип мынтип айтат. Карайбыз дейт, эгер гусул алган орун суу чогулбай турган орун болсо, мисалы таштын үстүндө же болсо азыркы современный жанагы баняларда ошондой чогулбайт суу. Мындай орунда болсо дарат алып жаткан кезде бутту жуат дейт. Түшүнүктүбү? Ал эми жанагы эскиче болсо, тазиктерде жеке эскилер, мурунураак аталар айтып беришет эди, аксакалдар. Клёнкаларга эле гусул алып жүрүшкөн да. Мисалы бир клёнканы кармап тик кылып коюп, ошого гусул алып, анан мындай кылып көтөрүп сууну чыгарып төгүп жүргөн да. Ал кездин немеси ваннасы дейсиңер, ошол болгон да, достор. Же болсо тазик, чоң тазиктерди алып жуунуп, кийин чыгарышкан. Андай жерлер боло турган болсо, анда дарат алып жаткан кезде бутты эмне кылбайбыз? Жуубайбыз. Дарат алып бүтүп, гусул алып бүткөндөн кийин анан азыр төмөндө айтат, анан жуабыз. Мына ушул сөздү китептерде не дейт? Туура деп келет. Мына ушул бириктирип айткан пикир. Кайсыл экен? Акыбалды карайбыз. Жуунган орунга каратат. Жуунган орун эгерде эмне десек? Суу чогулбай турган болсо, дарат аганда жуабыз. Эгерде суу чогула турган орун болсо, анда дарат аганда жуубай, кийин гусул алып бүткөндөн кийин анан эмне кылабыз экенбиз? Жуабыз. Мына ушул пикир туура дешет алымдар. Мафхум? Түшүнүктүбү? Хоп. Сума юфида ма ала расихи ва саири баданихи саласан. Андан кийин башына жана денесинин калган мүчөлөрүнө, бүт денесине 3 жолу сууду не кылат? Агызат дейт. Ушул жерде карасаңыз, андан кийин башына, андан кийин денесинин калган мүчөлөрүнө деп келип жатат. Албетте сууду агызуу тууралуу, сууду агызуу денеге куюу тууралуу бир канча пикир келген, 2-3 пикир келген. Бири оң ийинен баштайсың, анан сол ийинге, анан башка деп келет. Ушунда ар нерсени айтат. Эң туурасы биринчи башка куюп, жакшысы анан оң жагынан 3 жолу, анан сол жагынан 3 жолу куюуду айтат. Биринчи баш, анан оң жак, анан не экен? Сол жак деген пикирди айтышат. Кээ бирлери оң жагынан баштап, анан башына, анан сол ийине деген дагы пикир дагы бар, таксыр. Орун алмашуу менен суу өзгөрбөйт. Негизинен ошо башыңыздан суу агып, бүт денеңизге суу тийсе, фарз жайына келет. Болгону бул жакшы ыкмалар, методика. Түшүндүңүздөрбү? Я. Хоп. Мына ошол 3 жолу жуунун алымдарыбыз айтат, биринчиси фарз болот, бүт денеңизге суу тиет го бир жолу. Калган экөөбү бул сүннөт амалы болуп эсептелет дейт китептер шархтарында мына. Сумма ятанаха ан заликал макан фаягсилу риджлайхи. Андан кийин жанакы орундан чыгып, бир четке чыгат да, андан кийин буттарын жууйт дейт. Бул жанагы суу чогулуп кала турган орун болсо, тазиктин ичинде жууп жаткан болсоңуз, эмне кылат экенсиз? Башка жака тазиктен чыгып, себеби кайра жууп эле кайра бутуңузду койсоңуз, жана колдонулган сууга кайра эле бутуңуз тийип калат да. Чыгып, эмне кылабыз? Же жууп таза жерге коебуз, жууп таза жерге коюп чыгып кетсеңиз да болот, же чыгып алып туруп таза жерге барып буттарыңызды жуусаңыз да не экен? Боло берет. Түшүнүктүбү? Я. Хоп. Ошо менен гусул бүтөт таксыр. Гусул ушунча эле. Анан кээде суроо берип калышат да, ушул жуунгандан кийин кайра дарат алуу милдетби, милдет эмеспи деген ушундай суроолор келет го көбүнчө. Мен жуундум, эми кайра дарат алайынбы намаз окуу үчүн десе, кажети жок. Ошо жуунганда оозуңузга, мурдуңузга суу алып, сүннөттөрдү аткарып жууп келгенсиз, ортодо даратыңыз сынган болбосо, аны кайра башынан дарат алуудун неси жок, кажети жок таксылар. Валайса адал мар'ати ан танқуда дафаираха фил гусли иза балагал мау усула ша'ри. Аялга өрүлгөн чачыны жазуу милдет эмес дейт гусулда. Эгерде аялдын чачы өрүлгөн болсо, гусулалардын астында аны не? Бирден жазуу не эмескен? Милдет эмес. Эгер суу анын астына жетсе, түйүнө жетсе тагина. Түшүнүктүбү? Эми ушул жерде, достор, таксыларым, карайбыз. Гусул милдет болгонго чейин өрүлгөнбү же өрүлгөн эмеспи? Ошол нерсе аябай маанилүү. Анан гусул милдет болуп, анан өрүп алып жуам десе жарабайт. Гусул милдет болгонго чейин эгерде аялдын чачы өрүлгөн болсо, ошондо бул сууду алып туруп, мына өрүлгөн чачтын түйүнү не кылып койсо,
суулап койсо жетиштүү болот. Түшүнүктүбү? Эгер гусул милдет болгончо өрүлгөн болбосо, жазык болсо, анда ар бир тал чачына не кылыш керек? Суу жеткириш мойнуга милдет болуп калат. Анан бул бир. Экинчиси, бул маселе аялга гана тиешелүү, эркекке тиешеси жок. Себеби бул маселе Умми Салама энеби разияллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламда сураган кездеги бир маселе бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жанына келип, мен бир чачымды аябай бекем өрө турган аялмын. Ошол гусул болгон кезде мен чачымды жазайынбы дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Сага ошол чачыңдын түйүнү суулап коюу не болот? Жетиштүү болот" дейт. Якфики деп. Ошондо ки деген кимге тиешелүү сөз? Женский род, туурабы? Якфики. Тек гана кимге тиешелүү болуп калат ошондо? Аялдарга. Ал эми эркектер тууралуу албетте кээ бир китептерде келет. Мисалга жанагы азыр бизде түрктөр көрөсүңөр го, чачтарын узун кылып эркектери өрүп алат го. Эр тоогулду көрүп атасыңарбы? Ошол эр тоогулду көрүп жаткан болсоңуздар, ошол эр тоогулда чачтарын өрүп алышат. Булар тууралуу эмне болот десе, кээ бир китептер булар да ошондой кылса болот дейт. Бирок фатва, чечим ага чыккан эмес. Эркектин мойнуга милдет чачыны не кылыш керек? Жайып туруп жууш керек болуп калат. Түшүнүктүүбү сөз? Анан мына жерде бир хашиясында бир кызыктуу маселе бар экен. Ошону дагы окуп берип коелу. فإن احتاجت المرأة إلى شراء الماء للاغتسال من الجنابة إن كانت غنية فثمنه عليها. Эгер аял жунуп болгондуктан жуунууга муктаж болуп кала турган, муктаж болуп, суу сатып алууга муктаж болсо, анда карайбыз дейт. Эгер өзүнүн колунда бар, бай аял болсо, өзүнүн бизнеси бар, ишкер болсо, анда акчасын төлөө өзүнүн мойнуна милдет болот дейт. Мындайча айтканда, күйөөү аны сатып алып берүүгө не эмес? Милдеттүү эмес дейт. Бирок ва ин канат факиратан фа ала зауж. Ал эми эгер кедей болсо, колунда жок болсо, анда күйөөнүн мойнуга милдет дейт. Бирок факих Абулай Самарканди рахматуллахи алейхи мынтип айтат: "Яжибу ала заужи кама яжибу алейхи лишурб." Күйөөүнө милдет болот дейт. Жанагы сатып алып бере турган сууну, суу ичүүгө муктаж болгондо сууну сатып алып берүү милдет болгон сыяктуу эле дейт. Жуунууду дагы ошол жууна турган гусулдун сууну эркектин мойнуга милдет болот сатып алып берүү дейт. Ва амма саману маил вудуи фа ала заужи ижмаан. Ал эми дарат алууга аял муктаж болсочу. Аял муктаж дарат алууга ала турган болуп, сууга муктаж болуп калды. Анын күйөөүнү талашсыз, орустар айтмакчы, бардыгы алымдар единогласно эмне дешкен? Эркектин мойнуна милдет болот. Мындайча айтканда, суу сатып алып, суу каатчылык болгон мамлекеттер бар го. Ошондой мамлекеттерге келечекте жеңелер менен барып калсаңар, жеңелер менен барып калганыңарда чөнтөгүңөрдү акчага жакшыраак толтуруп барышыңар керек болот да. Себеби дараттын сууну ким сатып алып берет экен? Эркек сатып алып берет. Түшүнүктүбү? Дагы бир кызык маселе келет экен. Ва саману маил ихтисал мин ал хайз ин инқата ли акалла мин ашарати айямин фа ала зауж. Эгер аялдын этеккири токтоп жуунууга муктаж боло турган болуп, суу керек болуп калса, карайбыз дейт. Эгер 10 күндөн азда токтогонбу, мисалга 5 күндө, 6 күндө токтоп калган болсо адатында, анда эркектин мойнуга анын акчасын төлөп берүү милдет болот дейт. Ва ин инқата ли ашратин фа алейха. Ал эми эгер 10 күндөн кийин токтогон болсо, анда аял өзүнүн мойнуга милдет болот, өзүнүн акчасынан берип туруп, өзү сатып алып жуунуш керек болот дейт. Чүнкү жунуптуку башка болду, хайыздыкы не болуп кетти? Башкача болду өкүм. Кыскасы, түшүнүңүздөр, чет мамлекетке барыңар, акчаны жеңелер менен барганыңыздарда чоңураак алып кете бериңиздер, таксырлар.